Эгерде сен өзгөрсөң, Кудайым сени өзгөртөт. Ал эми өзгөрүү сенин колуңдагы иш. Жаман жака өзгөрсөң, Кудай Таалам сага жамандык берет. Эгерде сен жакшы жака өзгөрсөң, Кудай Таалам сага иншалла өзүнүн жакшылыгын берет. Алсызды күчтүү, корду зор, жеңилгенди жеңишке айландырат бул Алла. Эгер динден алыстыгын оңдошсо, акыйкатка оошсо, адилдиктин туткасын карманышса, антпегенде андай болбойт. Демек адамдар жана коомчулуктар өздөрүнө тандап, ыйгарып алганы болот. Эгерде кайсыл бир эл жакыр жашап аткан болсо, алар кыйналып аткан болсо, анда булар өздөрүнө кылып атканы болот. Молдолордон баштап бардыгыбыз минбарда башка жерде адилеттүү болуш керек дейбиз, бирок чекеге жылганда адилеттин ордун карманып калабыз, урматтуу бир тууганым. Анткени биз өзгөрүүнү каалабайбыз. Эгерде биз каалай турган болсок, отурган ар бирибиз мен өзүм өзгөртөйүн, мен бүгүн пара бербейин, мен тартипти бузбайын, мен уурулук кылбайын, мен жолго түкүрбөйүн дей турган болсок, урматтуу бир тууган, өзгөрөбүз. Аллах Таала кайсы бир коомду ошол турган абалынан башка бир жака өзгөртпөйт, коом өздөрүн өзгөртмөйүнчө. Эгерде бир коом жардуу болуп, алар кембагал болуп, алар бактысыз болуп, туурусунан уурусу көп болуп, адилинен арамы көп болуп, күчтүүсү күчсүзүн жеп атса, алдуусу алсызын баса калбашса, адамдардын укуктары тебеленип, сөз укугу тебеленип, адамдар малдай болуп кор абалга жетип калган болсо, ошол жерде коррупция гүлдөп өсүп аткан болсо, мамлекет чекесинен кертип жеп атышкан болсо, эри эрдей болбосо, аял аялдай болбосо, эли элдей болбосо, чоңу чоңдой болбосо, булар жакшы жака өзгөргүсү келсе, биринчи өздөрүнөн башташ керек. Жөн гана үмүт кылып тура бербестен, эгерде Кудай Таалам бизге жакшылык берсин, оңдолуу берсин, алдыга жылуу берсин дей турган болсо, биринчи мына ошол эл катары, журт катары, адам катары өзүнөн башташ керек. Адам өзүн оңдоп баштаган учурда гана Кудай Таалам буларга оңдолуу берет.